Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Кээде 1 саат бою казандын башында туруп жасаган тамагыңды балдарың жебей коет. Ал эми мына ушуга окшогон жеңил кырсылдаган даамдуу тамактарды кайра сурап жешет. Эмне себептен? Анткени чындыгында эле даамдуу болот. Келиңиздер чогуу жасап беребиз. Ал үчүн бөлкө нанды жаңы эмес 1-2 күн туруп калган болсо абдан жакшы болот. Ичке туурап, кургак ысык сковородкага эки жагынан кургатып алабыз. Ал эми бетине өзүңүзгө жаккан кетчуптан майлап койсоңуз болот. Ошондой эле колбасаны, помидорду ичке туурап тизип алабыз. Жана көк чөптөрдөн да кошуп койсок болот. Мисалы мен бир аз көк пияздан себейлеп койдум. Сырды болсо теркадан өткөрүп алабыз. Менимче баардык эле сырдын түрү боло берсе керек. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы болот. Эми духовканы алдын ала ысытып койдум. 200 градуста 5-7 мүнөттөй сыр эригенче бышырып алабыз. Мына ушинтип 10 мүнөттө биздин кырсылдаган даамдуу жеңил тамагыбыз даяр болду. Менимче таңкы ашка эң эле ылайыктуу болот. Ал эми сиздер үчүн жеңил тамак бул убакытты аз талап кылган тамакпы же болбосо азык-түлүктү көп талап кылбаганбы? Комментарий аркылуу бөлүшө кетсеңиздер абдан сонун болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.